Эгерде сиз 6-класстын окуучусу болсоңуз, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыз болот. Ал үчүн менин WhatsApp номерума кайрылыңыздар. Менин WhatsApp номерим 0702 300 339. Айлананын узундугу жана тегеректин аянты. Айлананын узундугун жана тегеректин аянтын табаардан мурда айлана жана тегерек сымал нерселерге мисал карап көрсөк. Айлананын ичи көңдөй болот жана аларга төмөнкүлөр мисал боло алат. Иймек, шакек, баллон жана башка. Ал эми тегеректин бети туюк болот жана аларга төмөнкүлөр мисал боло алат. Столдун бети, тыйын, дөңгөлөк жана башка. Айлананын узундугу. Айлананын узундугун табуунун эки жолу бар. Биринчи жол. Бизде төмөндөгүдөй айлана берилди. Бул айлананын узундугун табуу үчүн жип алабыз жана жипти тегеретти айлананын кырларына коюп чыгабыз. Эми кайрадан жипти алабыз да анан жаябыз. Ошондо ал кадимки кесинди болуп калат. Эми бул кесиндини сызгычтын жардамы менен ченейбиз. 12,56 см. Демек берилген айлананын узундугу 12,56 см. Экинчи жол. Ушул эле айлана берилсин, мунусунда биз болгону айлананын радиусун гана ченеп алабыз. Радиус деп борбордон баштап айлананын кырына чейинки аралыкты айтабыз. Радиус бизде 2 см болду. Эми узундукту табуунун формуласын салабыз. Ал формула болсо төмөндөгүдөй. С барабар 2πr. Бул жерде С айлананын узундугу, π турактуу сан, болжол менен 3,114 барабар. Ал эми r айлананын радиусу. Эми формулага сан маанилерин коебуз. 2 көбөйтүлгөн 3,114 көбөйтүлгөн 2 барабар 12,156. Демек айлананын узундугу 12,156 см. Эгерде бизге айлананын диаметри берилсе, анда төмөнкү формулага салабыз. С барабар πd. Бул жерде d айлананын диаметри, диаметр радиустун 2 эсе чоң болот, ошондуктан d барабар 2r. Башкача айтканда, эгерде бизге радиус берилсе, диаметрди ушул формула менен таап алсак болот. Эми мисал карап көрсөк. Айлананын радиусу 5 см, анын диаметрин жана узундугун тапкыла. Алгач диаметрди тапсак, d барабар 2r. Формулага сан маанилерин коебуз. Ошондо d барабар 2 көбөйтүлгөн 5 барабар 10 см. Эми узундугун табабыз. Бул жактан узундуктун эки формуласы тең жарай берет. А мен экинчи формулага салам. С барабар πd. Сан маанилерин коебуз. С барабар 3,114 көбөйтүлгөн 10 барабар 31,4 см. Дагы бир мисал карап көрсөк. Айлананын узундугу 12,156 см, анын радиусун жана диаметрин тапкыла. Эгерде бизге тескерисинче узундук берилсе, анда радиусту төмөндөгүдөй кылып табабыз. R барабар S бөлүнгөн 2π. Сан маанилерин коебуз. R барабар 12,156 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 3,114 барабар 2 см болот. Бизде радиус белгилүү болду. Эми диаметрди радиустун жардамы менен табабыз. D барабар 2r. Сан маанилерин коебуз. D барабар 2 көбөйтүлгөн 2 барабар 4 см. Тегеректин аянты. Тегеректин аянты төмөнкү формула аркылуу табылат. S барабар πr квадрат же S барабар πd квадрат бөлүнгөн 4. Дароо мисал карап көрсөк. Тегеректин диаметри 3 см, анын аянтын тапкыла. Аянттын формуласын жазабыз. S барабар πd квадрат бөлүнгөн 4. Эми сан маанилерин коебуз. Алгач 3'тү квадратка көтөрүп алабыз. 3'түн квадраты 9 болот. Эми аны 3,114 көбөйтөбүз да 4 бөлөбүз. Ошондо жообу 7,1065 чыгат. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.